Үстүбүздөгү жылдын 3 августунда Кыргыз Республикасынын Коргоо министри Талайбек Өмүралиев Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына арналган аскер парадына болгон даярдыктар менен таанышты. Даярдыктын жүрүшүндө парадка катышып жаткан өздүк курамдардын саптык түзүлүшү жана даярдыгы текшерилди. Репетициянын жүрүшүн Кыргыз Республикасынын Коргоо министринин орун басары полковник Алмазбек Карасартов жетектеди. Ала Тоо аянтында өтүүчү аскердик парадка куралдуу күчтөрдүн аскер кызматчыларынан тышкары республиканын башка күч структуралары дагы катышат. Ала Тоо аянтында 1373 аскер кызматчыларынан турган жеке курамы менен 19 парадтык эсептер. Андан кийин Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн аскер техникасынын парады. 20 брондолгон унаа, 20 артиллериялык техника, 27 аскердик унаа, 14 абадан коргонуу бөлүгүнүн тутумдары. Мындан тышкары парадка күч структураларынын бөлүкчөлөрү, Ички иштер министрлигинин, өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин бир бөлүгү жана башка бөлүктөр катышат. Эске салсак, быйыл Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгы белгиленет. Аскер парады эпидемиологиялык стандарттын бардык талаптарын сактоо менен өткөрүлөт. Акыркы аскердик парад 2016 жылы болгон. Парад Ала Тоо аянтында өтүп, анда мамлекеттик жогорку кызмат адамдары катышат.